Достор, мен Нурлан кызы Наргиза, Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясында эксперттер кеңешинин төрайымы. Жана бул видео кайрылуумду жаздырып жаткандыгымдын себеби төмөнкүлөр. Урматтуу достор, биздин тренерлер жана жалпы Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясынын жалпы мүчөлөрү. Азыркы учурда бардыгыбызга белгилүү болгондой, Кыргызстанда күндөн күнгө коронавирус илдетине чалдыккан адамдардын саны көбөйүүдө. Ал эми мунун негизги себеби бул биздин, сиздин жана жалпы коомдун бул маселеге кайдыгер карагандыгы. Ошол себептен урматтуу тренерлер, сиздерден сураныч, өтүнүч жана бардыгыңыздарга эскертүү. Тренинг учурунда ошол коронавирус илдетине тийиштүү бардык эрежелерге так бололу, сак бололу. Тренинг учурунда ошол антисептикалык каражаттарды колдонууну унутпайлы, аралыкты сактайлы жана ар дайым маска тагынып жүрөлү. Ошо менен бирге өзүбүзгө жана жакын адамдарыбыздын ден соолугуна сак бололу. Себеби дегенде биз ушул тренингтерди өткөрүү аркылуу өзүбүзгө, жалпы федерацияга жана алдыдагы иштерге чоң маселелерди жаратып алышыбыз мүмкүн. Ошол себептен бул маселеге олуттуу мамиле жасап, кайдыгер карабастан бардыгыбыз өзүбүздүн жоопкерчиликтерибизди сезе билели. Бардыгыңыздарга чоң рахмат.